Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Сокулук районуна караштуу Краснооктябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна. Менин бүгүнкү сабагым 8 класстын окуучуларына арналмакчы. Кыргыз тили 4-чейрек 4 сабак. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардын алдында китеп, дептер, ручкаларыңарды даярдап алгыла. Эгерде силер даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү окуучуларым. Кайрадан силерге сабак өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин сабагыма кош келипсиңер. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардан мурун мен силерге туз таткан жериңе кыянаттык кылба деген икаяны окуп берейин. Көңүл коюп уккула. Кадимки заманда бир улуу жана адил падыша болгон экен. Ал ар бир сөзүн жана амалын адилеттүүлүк менен аткарып, өз элине кайрымдуу болуптур. Күндөрдүн биринде таң эрте падышага казынага ууру түшкөнү кабар кылышат. Ал убазирлери менен окуя болуп өткөн жерге жетип барат. Казынага жер түбүнөн жол казылган. Бардык алтын жана кымбат баалуу буюмдар каптарга салынган. Бирок эч нерсе уурдалбаган экен. Падыша айраң болуп казынаны текшертсе, чындыгында эле эч нерсе жоголбоптур. Таң калган падыша мындай дептир: ушунча күн казынага жол казып, жетип келген киши эч нерсе албаса, мунун себеби эмне? Бул окуяга баары айраң. Ошондо падыша жар чакыртып мындай дейт: ким ушул ишти кылган болсо, күнөөсүн кечтим, бирок эч нерсе уурдабаганынын себебин айтып берсе болгону. Арадан 3 күн өтүп, падышанын алдына бир жигит келиптир. Анын адиптүүлүгү жана жылдыздуу жүзү падышага жагыптыр. Жигиттин жөнүн сураганда ал мындай дептир: падышам, алгач мен күнөөкөрдүн бир кашык канын кечиңиз. Сиздин казынаңызга уурулукка кирген менмин. Себеби муктаждык мени ушуга мажбур кылды. Негизи ууру эмесмин. Кесибим соодагер. Бар мал мүлкүмдү алдырып, кембагал болуп калдым. Мусаапырмын. Соодагерликтен башка кесибим жок. Ойлоп казынаңызга уурулукка түшүүгө баш байладым. Бир нече күн жерди казып, казынаңызга кирдим. Бар байлыгыңызды капка салдым. Карасам, жерде бир ак нерсе туруптур. Эмне экен бул деп жыттап, анан татып көрдүм. Билсем туз экен. Ошондо атамдын насааты эсиме түштү. Туз таткан жериңе кыянат кылба деген. Мен ошончо жер казган аракетимден кечип, казынадан чыгып кеттим. Падыша сүкүт сактап мындай деди: уккула, эй убазирлерим, ушул жигит бир жалан туз үчүн мага ак экен. Бүгүндөн баштап ушул бала мага уул жана мураскор. Менден кийинки так мураскору да ушул. Себеби канча жылдар тузум жана жайыл дастарконумдун меймандары мага канча кыянат кылышты. Туз акы канчалык улуг экендигин ушул жигиттен үйрөнгүлө, өрнөк алгыла деген экен. Ошон үчүн балдар, бир күн туз таткан жериңе 1000 күн салам айт деген сөз бекеринен калбаган чыгар.
Анда эмесе балдар сабагыбыздын алтын эрежеси менен таанышып алгыла. Сабакка өз убагында кирүү, видео сабакты көңүл коюп көрүү, керектүү жерлерин жазып алуу, тапшырмаларды туура жана өз убагында аткаруу. Эң негизгиси балдар убакытты туура пайдалануу. Үй тапшырмасын текшерүү. Үйгө тапшырма 195-көнүгү берилген. Сүйлөмдүн маанисине ылайык көп чекиттин ордуна жана, ары, да менен байламталарын пайдаланып, тыныш белгилерин коюп, жазып келүү. Өтүлгөн теманы кайталоо. Биз өткөн сабакта бир өңчөй мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилер тууралуу өткөнбүз. Анда эмесе кыскача эсибизге салабыз. Берилген сүйлөмдөргө тыныш белгилерди тууралап коюп чыккыла жана байланыштын кайсы түрү экендигин аныктагыла. Биринчи сүйлөмүбүзгө токтолобуз. Тоолор жашыл тукаба кийип, чоң элечек оронгон энедей, бейпил, сүйкүмдүү жана кооз. Экинчи сүйлөм. Арча кышында да, жазында да, жайында да көгөрүп турат. Же бирден, же экиден көчөт көтөрүшкөн балдар мектепке чогулушту. Ал этек жеңин кымтынып, көйкөлүп, сыңар тизелеп отурду. Эгерде силер өткөн теманы туура өздөштүргөн болсоңор балдар, анда тыныш белгилерди адашпастан кое аласыңар. Анда кийинкиге өтөбүз. Азыр биздин бул жактан жылдырып алайын. Жаңы темабызга өтөбүз балдар. Бүгүн биз силер менен өтө турган темабыз бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоочтор. Теманы өтөөрдөн мурун мен силерге аныктоочтун эрежесин эсиңерге салгым келди. Заттардын заттык мааниде колдонулган сөздөрдүн сын сыпатын, санын, иретин, касиетин же заттын башка бир затка таандык экендигин билдирген айкындооч мүчө аныктооч деп аталат. Аныктоочтун суроолору кандай, кайсы, канча, нече, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жакшы ат камчы салдырбайт. Бул сүйлөмдө аныктоочту табалы балдар. Кандай ат камчы салдырбайт? Жакшы ат. Бул сүйлөмүбүздө жакшы деген сөз кандай деген суроого жооп берип, аныктооч болуп түштү. Ал эми аныкталгычыбыз ат деген сөз. Аттын сыпатын бизге көрсөтүп берди. Бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоочтор балдар. Сүйлөмдө бир эле аныкталгычка карата эки же андан ашык аныктоочтун тиешелүү болуп келиши мүмкүн. Мисалы, андагы көргөн, билген, иштеген окуялардын баарын айта албасмын. Схемада көрүнүп тургандай балдар, көргөн, билген, иштеген деген аныктооч сөздөр ар бири аныкталгыч менен тикелей байланышта келди. Көргөн окуялардын, билген окуялардын жана иштеген окуялардын деп ар бир аныктооч аныкталгыч менен тикелей байланышта келди. Кийинки мисалыбызга токтолобуз. Баягы күнкү калыбындай ууздай ак тон үстүндө, кызыл түлкү тебетей башында.
Бул мисалыбызда аныктооч сөздөрдүн эң акыркысынан башкасы аныкталгыч менен кыйыр түрдө байланышты. Ошентип, эки же андан ашык аныктоочтордун бир эле аныкталгычка карата өз ара грамматикалык байланышынын жогоркудай өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Алардын биринчиси бир өңчөй аныктоочтор, экинчиси бир өңчөй эмес аныктоочтор болуп бөлүнөт экен. Эми балдар, бир өңчөй аныктоочторго төмөнкү белгилер мүнөздүү экен. Биринчи, түгөйлөрү өз ара тең байланышта болот. Экинчиси, негизинен бирдей сөз түркүмүнөн жасалып, аныкталгыч менен бирдей формада байланышат. Үчүнчү, аныкталгычтын бир түрдүү белги касиеттерин санап көрсөтөт. Демек, дайыма санак интонациясы менен айтылат. Мисалы, кандайдыр бир таза, ысык сезим жүрөгүмө жыйналып калгандай. Бул сүйлөмдө кандай деген суроого жооп берген таза, ысык аныктооч сөздөр сезим деген аныкталгыч менен тикеден-тике байланыш жасап келди. Ошондуктан бул сүйлөм бир өңчөй аныктоочтук сүйлөм болуп саналат. Кийинки сүйлөмгө токтололу. Жолу жок, максаты жок адам болууга мүмкүн эмес. Бул сүйлөмдө дагы балдар жолу жок, максаты жок деген аныктооч сөздөр адам деген аныкталгыч менен тикеден-тике байланышып келди да, бир өңчөй аныктооч катары колдонулду. Андан кийин балдар, эми бир өңчөй эмес аныктоочтор кандай өзгөчөлүктөргө ээ экен? Бири экинчисине маанилик жактан багынбаган абалда келет. Ошондуктан өз ара санак интонациясы менен айтылбайт экен. Ушул жерден салыштырып көргүлө балдар. Бир өңчөй аныктоочтор санак интонациясы менен келүүчү. Ал эми бир өңчөй эмес аныктоочтор санак интонациясы менен айтылбайт экен. Экинчи, затты ар түрдүү белги касиеттери боюнча аныктайт экен. Көрдүңөрбү? Ар түрдүү белги касиеттери боюнча аныктайт экен. Ал эми бир өңчөй эмес, бир өңчөй аныктоочтор болсо, бир түрдүү белгилери боюнча аныктайт. Үчүнчү, бардык учурда бир сөз түркүмүнөн жасалышы жана грамматикалык бирдей формада келиши мүнөздүү эмес экен. Төртүнчүсү балдар, мисал келтирип көрөлү. Көк жашыл чарчы жоолук салынган узун бойлуу ак саргыл келин жылмайды. Бул сүйлөмдө өзүңөр көрүп тургандай балдар, аныктоочтор бири экинчисин аныктап, алардын эң акыркысынан башкасы аныкталгыч менен кыйыр түрдө байланышты. Мисалы, чарчы, көк жашыл чарчы жоолук. Бул жерде балдар, кийинкисинде узун бойлуу ак саргыл келин. Андан нары улантабыз. Эсиңерге түйгүлө балдар, бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоочтор байламталарды кабыл алуусу жана кабыл албоосу менен да аныкталат экен. Салыштырып көргүлө. Мен жеңеме кайталангыс, кирдегис сезимимди көргөздүм.
Эми ушул сүйлөмгө байламтаны кошуп көрөлү. Мен жеңеме кайталангыс жана кирдегис сезимимди билгиздим. Тескерисинче балдар, бир өңчөй эмес анык тобуштор болсо, анда алар байламталарды кабыл албайт экен. Мисал келтирип көрөлү. Кызыл жүздүү кой көз келин күлүмсүрөп ордунан турду. Эми байламта менен байланыштырып көрөлү. Кызыл жүздүү жана кой көз келин болуп айтылбайт экен. Көрдүңөрбү? Бир өңчөй эмес аныктоочторго байламталар кабыл алынбайт экен. Анда балдар сабагыбызды бышыктоо иретинде көнүгүү аткарабыз. 196 көнүгүү. Тексттен бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоочторду ажыраткыла. Бир өңчөй аныктоочтордун арасын үтүр менен ажыраткыла. Мисалы, капталдары кызыл гүлдүү чыныларга кымыз куюлуп, а дегенде Калыспайдын аялына сунду. Бул сүйлөмдө балдар капталдары кызыл гүлдүү деген бир өңчөй эмес аныктооч. Кийинки сүйлөмгө токтолобуз. Чынында Анатай ата өз тушундагы момун, жоош, эстүү карыдан. Бул жерде балдар жоош, момун, эстүү деген аныктооч сөздөр аныкталгыч менен тикеден тике байланышты. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мен билдим, мен үйрөндүм, мен түшүндүм. Өзүңөрдү эмнени үйрөнсөңөр, эмнени билсеңер, эмнени түшүнсөңөр жазасыңар. Шуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан кийинки сабактарга кездешкенче сак саламатта болгула.